Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatul muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecmain. Thumma ma ba'd. Allahumma rabbi yasir ve la tuasir rabbi tam bil hayr. Hurmatlı jigitler, biz murдағы сабақта мантық ilminin екінші бабы болған tasavvurat бабына кіргенбіз. Tasavvurat бабының жаңағы негізгі жиынтығына жету үшін біз Qadaya ve ahkamuha деген temalarda өткенбіз. Бүгін ошоны кичине болсо да кайталай берели. Qadaya ve ahkamuha. Qadaya дегенде biz айтканбыз. Өзү негизинен qadiya деген бул жөн эле болгон иш, кабар берүү деген эле мааниде да. Qadiyanын максаты жумла, сүйлөмдө элечи. Ал эми мантыкчылардын көз карашы боюнча qawlun yahtamilu sidq wal kadhiba li zatihi дегенбиз. Мунун дагы аныктамасын айтканбыз. Анан biz qadiyаны экиге бөлгөнбүз, хамилия, шартия кылып. Хамилия дегенде, жигиттер, хамилия дегенде бул ичинде мавду, махмул, анан не бар? Рабита бар, ниспа бар. Мавду менен махмулду экөөнү бири-бириге байланыштырган. Ал рабита анан замания, гойра замания, замандык анан заман эместик болуп дагы бөлүнөт. Айтайын дегеним бул эмне үчүн qadiya хамилия деп аталынды? Анткени ошол мавду бар го. Мавду, мисалы, биз муну эмне дегенбиз? Муптада дегенбиз. Мисалы, Али муштахид болгондо, Али мавду болот да, муштахид махмул болот. Ошол Али бул аракетчил. Аракетчил деген сыпатты Алиге мындай жүктөп аткандыгыбыздын себеби. Мындай айтканда аракетчил, бул Али дайым аракетчил деп ошол сыпат менен Алини сыпаттап аткандыгыбыз себебинен жанагы qadiya хамилия болуп айтылган да. Хамилия деген өзү айтпадыкпы мындай жүктөлүү. Анткени ошол аракетчил деген сыпат Алиге эмне болуп атат? Таандык болуп атат да, мындай айтканда жүктөлүп атат. Ошол себептен хамилия деп аталынды. Экинчи жүзүнө биз эмне дегенбиз? Шартия дегенбиз. Шарт бул өзүңөр түшүнүп турат. Шарт жанагы неме шарт, адату шарт кирет да. Эгер сен терезени ачсаң, анда таза аба кирет дегендей. Ошону шарт кылып атпайсыңбы, эгер терезени сен ачсаң дегендей кылыпчы. Ошентип айтканбыз. Анан бул шартияны дагы жанагы шартия менен хамилиянын айырмасы дей турган болсо, жигиттер, бул мындай. Хамилиянын эки жагыны, эки тарафыны да айтып атпайбызбы? Ошо мавду менен махмулду ажырата турган болсок, экөөсү муфрат болот да, сүйлөм болбойт. Хамилияныкычы. Ал эми шартияныкыны экөөсүн ажырата турган болсок, анда бул экөөсү сүйлөм болот. Мисалы, эгер сен терезени ачсаң дегенде, бул өзүнчө сүйлөм болуп атпайбы? Шарттуу сүйлөм, Анан таза аба кирет дегенде, бул ошол жанагы эгер сен ачсаң деп, ошо шартыңа жообу шарт кылып, таза аба кирет деп айтып атабыз. Мындан билдик, ошол жанагы шартиянын эки жагы мындай айтканда мукаддиманан таали болот да. Ошо шартияны экиге бөлгөнүбүздө экөөсү эмне болот? Эки сүйлөм болот. Эгер сен терезени ачсаң дегенде бул неме болот? Мукаддим болот. Анан терезени ачсаң таза аба кирет дегенде бул эмне болот? Таали болот да. Муну айтканбыз, жигиттер. Андан сырткары биз хамилияны канчага бөлдүк? Бул эми хамилия менен ошо шартиянын неси? Айырмасы. Дагы бир канча айырмаларын айтканбыз, бул жерде аныктамаларын айтканбыз. Андан сырткары ошо хамилияны жигиттер биз 8ге бөлгөн экенбиз. Негизинен 4кө бөлүп анан 8 деп айтып атпайбызбы? Азыр бул эмне үчүн муну кайталап атабыз? Азыркы окуй турган темабыз менен бул байланыш бар да. 40-бетте айтып атам. Хамилия 8ге бөлдүк. Анын биринчиси эмне дедик? Шахсия, мушаххаса деп, махсуса деп дагы айттык, муну. Ошо шахсия өзү анан мужаба салиба болуп бөлүнөт да. Эми ошо мужаба менен салибаны бир кылганда, бул жагында мисалы мына схемасы бар китепте, шахсия, куллия, жузия, мухмала болуп атпайбы? Ошонун берки жагында дагы мужаба салибаны бир бөлүк деп ала турган болсок, ошондо 4 болуп туруп эмне болот? 8 болот да. Бул жагы түшүнүктүү, Ошентип хамилияны дагы канча 8ге бөлгөнбүз. Ал эми шартиянычы? Шартияны жигиттер биз 2ге бөлгөнбүз. Мунфасыл анан не кылганбыз? Муттасил кылып бөлгөнбүз. Мунфасыл өзү 3кө бөлүнөт.
haqiqa maniyatul cam, maniyatul hulu deganmiz. Al endi muttasilni ittifoqiya, luzumiya qilib bo'lganmiz, İnşallah bugün jigitler, bugün Xudoy buyursa 43-bet at-tanaqud degan жаңы tema. Tanaqud degan жаңы tema. Hem o'sha tanaqud degan temaga kirerden burun biz dagı bir narsani tushunaylik. Biz aytganmiz bu mantık ilimindeki ikinci bab bizde emnege öğretet deganmiz, istidlal, dalil alıp kelүүгө öğretet deganmiz. Oşol istidlal mı doskada yazılıp turgandayla istidlal özü istidlal degen söz emne negizinden istidlal degen söz talabı dalil. Bunday dalildi talap kılуу. Misal az biz bir nerseni söyle olsak senin dalilin var mı dep surayбыз go. Anan biz oşo söylөгөн sözүбүзгө dalil alып келебиz да. Бул дагы ошо истидлал деген эмне экен? Талабы далил. Эми истидлал өзү экиге бөлүнөт экен. Мубашир анан гайра мубашир. Мубашир деген сөз бул түп-түз деген сөз. Түз. Мындай чыкканда биз кээде бир нерсени ачыктоо үчүн ага эмне кылабыз? Түз эле айтабыз. Мындай чыкканда далилди түз эле келтиребиз. Мисалын азыр бул жактан дагы өтөбүз өзүнчө. Эми силер мындай азыр жалпылай силерге мындай шажарату зехния деп коет го ошол. Мээбизге бир ушундай бөлүктөрү бар экен деп түшүнө берели. Андан кийин өзүнчө аныктамаларын айтабыз. Мубашир деген өзү үчкө бөлүп койсок болот. Ат-танақуд. Азыр биз өтө турган тема ошол танақуд. Танақуд биринчиси, экинчиси аксул мустави, анан аксул нақид. Аксул нақид өзү муафакана мухалафа болуп экиге бөлүнөт да. Biz uşularda ötөбүз. Андан кийин гайра мубаширге киребиз. Гайра мубашир ошол далилди талап кылууда мындай түз эле далил келбейт да. Мисалы буга ал-алам мутагайир, куллу мутагайир хадис, ал-алам хадис деген нерселерди айтпадыкпы? Сабак теорияларындачы. Мисалы бирөө келип, бул алам эзелки, муну Алла Таала жараткан эмес, бул өзүнөн өзү бар болгон десе, биз ага эмне дейбиз? Жок, бул алам эзелки эмес. Муну Кудай Таала жараткан дейбиз. Анан ага ошону айтыш үчүн, мисалы бул алам дайым өзгөрүлүп турат. Өзгөрүлүп туруучу нерсе бирөө тарабынан жаратылган болот. Натыйжа жыйынтык ал-алам хадис, алам бул жаратылган деп ушинтип жанагы 1 2 3 4 кадыялар менен келе турган 1 2 3 4 кадыялардын негизинде жыйынтык чыга турган болсо, анда эмне болот? Бул истидлал гайра мубашир болот да. Эми истидлал гайра мубашир дегенде ал кыяс дегенде биздин усул фикдагы кыяс эмес. Муну айтканбыз. Бул дагы далил келтирүү. Анан экинчиси истиқра дагы өзүнчө алынат. Бул дагы бир далил келтирүүнүн бир түрү. Андан кийин тамсил деп коет. Тамсил деген ошол жанагы мантыкчыларда ошол тамсил болот, бирок усул фикда ошол тамсил жанагы кыяс болот да. Эми бул сөз келгенде өзүн айтабыз. Иншалла азыр бизге окула турган нерсе, иншалла ошо истидлал мубаширдин биринчисин өтөбүз. Танақуд дегенчи. Бисмилlah. 43-бет экен, 43-бет. Ат-танақуду. Танақуд деген сөз өзү тилдик мааниси эмне? Танақуд деген сөздүн тилдик мааниси карама-каршы. Жазып койсоңор. Лугатан исбату шейин ва рафугу. Бир нерсени бекемдөө анан аны көтөрүү деп айтып атпайбы бул арабчада. Бизде кыргызча карама-каршы келген. Эми ошо карама-каршы бул сөздөрдө дагы болуп калат, анан сөздөрдө болгондон кийин бул пикирлерде дагы кээде карама-каршы сөздөр айтылып калат. Кээде биз сүйлөп атканда дагы эмне биринчи сөзүбүз экинчи сөзүбүзгө карама-каршы келип калат да. Эми бул мантыктагы карама-каршы негизинен. Мантыктагы карама-каршы кандай? Мантык илиминдеги карама-каршы тууралуу өтөбүз. Астында шархын окуй берели. Иншалла дагы бир сыйра кайталайбыз, Ат-танақуду. Карагыла. Абдулмалик Абдурахман Саадидин шархы. Ихтилафун. Танақуд деген эмне десе, ал ихтилафун, карама-каршы. Эмненин карама-каршысы? Кодиятайн. Эки кодиянын карама-каршысы. Мындай чыкканда эки сүйлөмдүн карама-каршысы. Мавду менен махмул кодиянын карама-каршысы. Эми муфратта да карама-каршы болобу десе, жок, муфратта болбойт. Мисалы, Зайд анан ла Зайд.
Зайт анан бул зайт эмес десе, анда мындай танакут чыкпайт да. Карама-каршылык чыкпайт. Жок, мындай немеде түшүнүшү мүмкүн мындай жалпы алып караганда. Бирок бул мантык илиминдеги танакут деген эмне десе, бул ихтилаф байна кодиятайн да. Бул эки кодиянын ортосундагы талаш тартыш болот экен. Айтабыз дагы кандай экен? Бил ижаб ва салб. Ижаб менен салбты биз айтканбыз жигиттер. Мужаба салиба деп кайра-кайра айтып кетип атабыз. Бул мантык илиминин термини. Мужаба деген ошол оң, салиба деген эмне? Терс. Же болсо позитив, негатив деп деле түшүнүп алсаңар боло берет. Буга далил, буга кантип түшүнөбүз? Мисалы, Алиюн муштахидун. Ошо китепте мисал болгондуктан ошону айтып атабыз. Али бул тырышчаак. Бул эмне болот? Бул мушаххаса анан эмне болот? Мужаб болот да. Ижаб болот. Анан сен Алини жок бул муштахид эмес десең, анда эмнени алып келесиң? Лайса. Мисалы, Алиюн лайса муштахидан да. Али бул муштахид эмес деп эмне кылабыз? Түшүндүрөбүз. Ихтилаф аль-кодиятайн бил ижаб ва салбты түшүндүк, Мин хайсу, эми ошол кодия ижаб ва салб да болот, бирок мин хайсу кайсы тарабынан яктади талап кылат. Хазал ихтилаф, ошол талаш тартыш. Кауна ихдахума садикан ва лухра кадиба. Бирөөсү туура болуш керек, анан экинчиси каршы болуш керек, катуу болуш керек дейт да. Бул деген кандай сөз? Мисалы, бирөөсү туура болуш керек, анан экинчиси катуу болуш керек. Бул негизинен өзү танакут дегенди айтып атпайбыз. Танакут деген сөз бул карама-каршы келүү. Мисалы, бир нерсени сен айтсаң, анын тескерисин айтышың керек болот да. Ошондо карама-каршы эмне келип чыгат. Мисалы, буга мисал айтып коеюн. Мисалы, күллү инсанин хайванун. Бардык адам заты бул жандык десек, туурабы? Ооба да, туура да. Анан баъдул инсан лайса хайван деп бул жерде мисал келип тур. Кээ бир адамдар бул хайван эмес десе, анда туура келбей калат дейт. Мындайча айтканда, бирөөсү туура болот, экинчиси ката болот да. Айтайын деген бул биринчи сөзү экинчи сөзгө эмне качан каршы келгенде, анан бул танакут болот да. Ошон үчүн силерге мына жерде айтып атканы кауна ихдахума садикатан ва лухра кадиба. Бирөөсү туура болуш керек, экинчиси ката болуш керек деп айтып атат да. Эгер экөө тең эле туура болуп калсаңда танакут болобу, бири-бириге каршы келеби? Каршы келбейт да. Же болсо экөө тең туура эмес болуп калса бири-бириге каршы келеби? Каршы келбейт анда. Ва иза канат кодия, эгер кодия ошол биз айткан жанагы сүйлөм, кодия дегенде ошо жанагы түшүнө бергиле. Алиюн муштахидун. Али мавду, муштахид махмул деп эле түшүнө бергиле азыр, Муқайядатан би сурил кул ау сурил баъд. Жанагы кул менен баъдтар болуп келе турган болсо, кайсы бир кодияга, кайсы бир сүйлөмгө ошол кул менен баъд кирсе, кулду билебиз, кул дегенде жалпылай, баъд болсо жарымы. Мисалы, буга айтып атпы жана куллу инсан хайван. Бардык адам заты бул жандык. Өз алдынча турат, кыймылдайт. Турабы? Бул кул болот. Ал эми баъд болсо жарым болуп калат да. Жарымы дегенде баъдул инсан лайса хайванан. Кээ бир адамдар булар жандык эмес десең туура болобу? Туура болбойт. Ошондо дагы ошо туура болбогондугунан дагы ошо танакут чыгат да. Эгер алда эле туура болуп калса мааниси, анда танакут болбойт да. Танакут деген бул карама-каршы да. Фалабуда мин ихтилафихима. Эми ошол жанагы эгер дейт, ошол биз айтып аткан кодияда кул келе турган болсо, же болсо баъд келе турган болсо, алардын дагы мындай каршылашып келиш керек дейт да. Мисалы, кул келе турган болсо, сөзсүз баъд келиш керек. Баъд келе турган болсо, сөзсүз кул келиш керек дейт да. Түшүнүктүбү? Фихи кама сатарифу мин амсила, кандай эле ошол жанагы азыр мисалдардан иншалла билесиң дейт. Окурман билесиң сен деп айтып атат. Эми карагыла. Ушу менен биз мына танакуттун немесини, аныктамасын окудук. Азыр эми мисалдар менен иншалла түшүнгөнгө аракет кылабыз. Негизинен бир башка китептерде дагы
башкачараак аныктама менен берген, бирок биз азыр жанагы баштапкылар үчүн окуп атпайбыз мантык илимини. Ошолорго арналган китеп болуп атат да бул. Эми карагыла. Идафатун ила ихтилаф ил-ижаб ва салб. Фа иза утлака лафзул кайф. Эми карагыла, дагы бир термин мантыкчылардын термини келип атат. Эгер дейт, эгер мантыкчыларда жанагы кайф деген сөз айтылынып калса дейт. Анда эмнени түшүнөбүз? Урид бихи ижаб ва салб. Кайф дегенде ижаб менен салбты түшүнөт экенбиз да. Жазып койгула. Мисалы, кайф деп келсе, не болот экен? Ал-ижаб Ал-ижаб ва салб болот экен, жазып койгула. Ижаб менен салб. Мындай чыкканда. Эми карагыла, бул биз айтып атпайбызбы, биз буюрса ошондой жанагыдай Троси китептерди окуйбуз депчи. Эртең Троси китептерди окуганда аль-фарк байнахума бил кайф деп кое бериши мүмкүн да, мисалчы. Анан ал сен кайф деген нерсени неменен сөздүктөн таба албайсың. Тилдик маанисинчи. Анан ошол атайын мантык илимин аралаштырган эле сөздүк болбосо, муну таба албайсың да. Анан дагы кайра менен ачышка туура келип калат, мантык илимин ачышка туура келип калат да. Силер мынтип түшүнгүлө, кайф дегенде ижаб менен не салбты түшүнөбүз. Ижаб деген оң, салб деген тескери. Позитив, негатив дегендей. Ва иза утулка лафзул кам. Эгер кам десеч, мисалы мантыкчыларга барып сен кайф десең, булар ижаб менен салбты түшүнөт. Кам десең эмнени түшүнөт экен? Кам десең иңдахум аларда, иңдахумдагы домир мантыкчыларга кетип атат, манатикка. Ал-кул вал баат. Кул менен баатты түшүнөт экенбиз да. Мындан билдик, жазып коелу. Кам дегенде кул менен баат. Кам дегенде ал-куллу же болсо эмне? Баат. Түшүнүктүбү? Эми булар дагы ушундай бир термин. Муну дагы эске алыш керек. Кам дегенде ижаб менен салбты түшүнүп албаш керек. Кайф дегенде кул менен баатты түшүнүп албаш керек. Ва илайка сага дейт, ey окурман, жадвалан, мына ылдыйкы не схеманы көрсөтүп турабыз дейт. Бинактил кадая хамлия аллати марра зикруха. Жана кадая хамлияны биз 8ге бөлбөдүкпү? 40-бетте. Эми ошону элестетип тургула. Ошону биз азыр неге танакуттун эрежелерине салабыз. Исмул кадия. Мисал кабла нақд, нақд деген ошол жанагы тескери кылардан мурун да. Мисал кабла нақд, нақд. Тескери кылуудан мурун, мисал баада нақд, тескери карама каршы кылгандан кийинки мисалды бул жерде эми айтып атат. Исмул кадия дегенде мисал мушаххаса. Мушаххаса биз билебиз. Алиюн муштахидун. Мушаххасаны айтканбыз жигиттер, мунун мавдуу эмне болот дегенбиз? Шахс болот дегенбиз. Ошол үчүн мушаххаса деп аталган да. Мавдуу муптадасы, муптадасы бир энчилүү ат болот да. Мындай кулли маанидеги сөз келбейт. Жалпылай маанидеги энчилүү ат болот. Аны айтканбыз алиюн. Алиюн мавдуу, муштахид махмул. Эми ошол жанагы нахвы сарфы кандай европ кылгандай эле, бул мантык илимини дагы ошол мавдуу махмулдар менен эмне кылабыз? Мукаддам талилер менен европ кылабыз да. Эми бул кабла нақд дейт. Ал эми баада нақд танакут кылгандан кийин кандай болот десе, алиюн лайса муштахида. Ошондо мындай бири-бириге тескери келип атабы? Азыр мисалы мындай да, мен келип туруп мисалы Ханафиди бул Ханафи алым десем, Бек Султан келип туруп, жок бул алым эмес десем, мисалда. Жоксо мен Ханафиди бул таква жигит десем, Бек Султан келип бул таква жигит эмес десе, мындай танакут болобу? Ооба, мындай бири-бирибизге сөздөрүбүз каршы келет да. Бул танакут деген ушул. Эми бул негизинен мындай да. Бул негизинен адам баласынын оюнда мен жана сабактарда айтып эле жатпайбыз. Бул мантык негизинен адам баласы тубаса адамда бар болот. Азыр силер мынтип айтып коюшуңар мүмкүн да, бир эле сөздү эмне үчүн айландырып атат да? Бир эле сөздү айландыргандай көрүнгөнү менен иншалла окуй берели буюрса, сабыр кылып, мындай көп нерселер бар. Карагыла эми. Мушаххасаныкы али муштахид, али лайса муштахидан болду. Эми мужаба куллия, мужаба дегенде эмне болду? Бул жанагы ижаб, кайф. Түшүнүп атасыңар, Куллия болгондочу камдан кул кирип атат да. Мужаба куллия дегенде мисалы ал сөзгө албетте эмне деген кирет? Кул кирет. Мисалы куллу инсанин хайванун.
Бардық инсандар не? Жандық деді. Эми ушул мужаба куллиянын нақыды. Мындай айтканда карама каршы салиба жүзия болот дейт да. Салиба жүзия болот дейт. Баъдул инсан лайса хайван. Ошондо маани туура чыгат да. Туурабы? Кээ бир адамдар булар жандык эмес десең, бул тескери болуп калабы? Бирок туура болбойт да. Бул дагы мындай түшүнүктөр да бар жигиттер, кадия, ошо биздин сүйлөмүбүз. Кээде туура болгондо садика болот, анан жалган болгондо кади болот да. Мисалы азыр кулли инсан хайван дегенде бул кадия, мужаба куллия, бирок садика да. Ал эми ушул кулли инсан хайванды накыт кыл десе, салиба жүзия менен накыт кылат экенбиз. Мындай айтканда башында баат деп келет да. Анан баат менен лайса келет. Баъдул инсан, кээ бир адамдар лайса хайванан, жандык эмес десең, кадия туура болобу? Туура болбойт. Кази болот да. Бирок накыт болот. Түшүнүктүбү? Эми кийинкиси, салиба куллия дегенде мисалы ла шайя деген. Ла шайя минал инсан би хажар. Адамдардан эч кими таш эмес. Албетте да. Бул садика, туура. Анткени салиба дегенде максат кайсы бул жерде? Салибаны тапкылачы, салиба дегенде. Ла шайя. Ла шайя деген бул салиба болот. Минал инсан би хажар. Эми ушул салиба куллиянын накыды мужаба жүзия болот дейт. Баъдул инсан хажар. Кээ бир адамдар таштай катыйсың дейт го. Бул туура болобу? Жок. Бирок танакут болот. Бирок кадия туура эмес да. Эми карагыла, кийинкиси. Мужаба жүзияныкычы. Баъдул хайван инсан. Туурабы? Кээ бир жандыктар инсан. Мунуку салиба куллия болот дейт. Ла шайя деген бул салиба. Минал хайван би инсан. Кийинкиси салиба жүзия баъдул хайван лайса инсан, мужаба куллия куллу хайван инсан дейт. Куллу хайванин инсан. Эми жигиттер бул мындай. Азыр ушундай нерселер айтылып атпайбы? Бул жанагыдай таблица сыяктуу эле да. 2 жерде 2004 дегендей элечи. Эми биз буларды жатташыбыз керек. Кийин анан ошо китептерге келгенде эмне кылабыз? Буларды колдонобуз да. Түшүнүктүү эле. Эми танбихти окуп коелу. Мухмала калып кетиптир. Жигиттер биз ошо жанагы хамлияны 8ге бөлгөнбүз. Биринчиси мушахаса, экинчиси куллия. Куллия өзү дагы мужаба салиб болуп бөлүнөт. Андан кийин жүзия дегенбиз. Жүзия өзү дагы мужаба салиб болот. Андан кийин мухмала дегенбиз. Мухмала деген эмне? Бул мухмаланын мавдугу бул кулли мааниде болот дейт. Аджайшу деп келбедиби? 40-беттечи. Мухмала дегенде эмне десе, ал хайван мутахаррик. Жандык нерсе дайым эмне болот? Кыймылдап турат дейт. Жануар нерсе. Ла шайя минал хайван би мутахаррик. Дегенде бул эмне? Ошол танакут болот, танакут болот экен, бирок мааниси да ушинтип чыгат. Эми карагыла жигиттер, бул биз азыр аныктамасын окудук, тилдик мааниси, терминологиялык маанисин окугандан кийин бул танакуттун шарттарын окуйбуз. Карама каршы келүүнүн шарттары кандай? Качан карама каршы болот? Эгер шарты табылбаса, бул карама каршы болбойт. Муну баарыбыз эле билебиз. Инна хада танакут, бул танакут дейт, ла ятахаккак, ай ла яхсулу сидқа кадиятин ва кизба нақидиха илля ан яттахида нақидан бима яти. Бул танакут жанагы ушул шарттары качан табылса, анда эмне болот дейт? Танакут болот дейт. Болбосо ал танакут болуп эсептелинбейт дейт. Карагыла. Бул шарттарды жигиттер негизинен бул жерде канчасын алып келиптир? 7 шартын алып келиптир. Негизинен мантык илиминде, мантык аалымдарынын, илим поздорунун ортосунда бул шуруту танакут бир канчага неме айтылынат. Кээ бирлер 8 десе, кээ бирлер 5 дейт. Анан мутаахир, булардан дагы жанагы мутакаддим манатика. Анан мутаахир манатика деп аалымдары бөлүнөт да. Бизде деле жанагы бардык эле илимдерде
салафи салихин алымдары, мурдагы алымдар, жанагы сахабалар, табииндер, таба табииндердин дорундагы, анан кийинки алымдар болуп бөлүнүп атпайбы? Буларда дагы ошондой болуп алымдардын арасында бөлүнөт. Анан мутаххир алымдар муну негизинен жанагы шуруду танакут дегенде экиге бөлүп туруп эле анан ошого калгандардын ичине киргизет да. Карагыла эми окуйлу. Ва ютлиқул манатиқ ала залика ибара вахдатун нисба хикмия. Ай лабудда ан табқа qadiyatал манқуд هي نفسها دون اختلاف في قيد من قيودها وإلا فإنه قد تصدق قضية ونقيضها معا وقضية يكتبان معا. Эми карагыла, бул жерде биз азыр окуй турган нерсе, азыр шуруту танакутка бул жерде келебиз. Негизинен муну мантыкчылар эмне эткен? Вахдату нисбатул хукмия деп атап коет экен. Жанагы вахдату нисбатул хукмия деген сөзү жанагыдай танакуттун шарттары табылыш үчүн ушул 8 шартта эмне бирдей болуш керек дегендей сөз да. Карагыла, биринчисин карасаңар, иттихад деген сөз эмне? Биригүү, дал келүү. Ал мавду, мавдуусу дал келиш керек дейт. Сүйлөмдүн мавдуусу дал келиш керек дейт. Мисалы карасаңар, фала яхсулу танакут, танакут болбойт. Биздин сүйлөмүбүз карама каршы болбойт. Качан болот? Качан анын мавдуусу бир болуп калганда. Мисалы карасаңар, Халид мударрис. Халид бул мугалим дейт. Ва Али лайса мударрисан. Али бул мугалим эмес дейт. Бул танакут болду болбодубу? Болгон жок да. Анткени адам башка ооба. Мен азыр менен сизге саңа айтып атам. Бексултан бул мугалим деп атам. Ханафи бул мугалим эмес деп атам. Бул сөзүмдө танакут болгон жок да. Мен анын үчүн мынтип айтышым керек эле. Адам бир болуш керек эле да. Мисалы Бексултан бул мугалим дешим керек эле, анан Бексултан лайса мударрисан дешим керек эле да. Бул жерде айтып атканым мына Халид менен Али, астын сызып койсоңор, ушул Халид менен Али эмне болуш керек дейт? Бирдей болуш керек дейт. Бул жакта мисал карасаңар, Халидун мударрисун. Халид бул мугалим деп атат да. Бул эмне жигиттер? Мантыктын аныктамасы, мантыктын тили менен талдайбыз. Халид деген бул мавду. Мавду деген сөз түшүнүңөр, мавду деген коюлган. Мындай чыкканда Халид төрөлгөндө, ошол кичинекей балага Халид деген ысым эмне болгон? Энчилүү ат болуп коюлган да. Ошон үчүн мавду деп аталат. Ана сөздүн башында да келгендик үчүн. А мударриси махмул. Махмулда түшүнүңөр жигиттер. Ошол эми бул жерде айтылат, биринчи шарты дейт, ал мавдуусу бир болуш керек. Мисалы бул жерде азыр сен мынтип койсоң, эмне деп айттык китепте? Жок, мисалды Халид мударрис, Али лайса мударрисан. Карагыла. Бул жерде Али дагы лайса мударрис дегенде бул жерде танакут келбейт дейт. Танакут келиш үчүн мына мавдуусу бир болуш керек дегенди, бул жерге дагы сен эмне деп жазышың керек? Халид деп жазышың керек. Халид мударрис болсо, Халид мударрис эмес. Ошондо биздин сөзүбүздө эмне болот? Танакут пайда болот. Карама каршылык пайда болот. Муптадасын эмне кылышыбыз керек биз? Бир кылышыбыз керек. Эки адам болбош керек. Бул биринчиси. Экинчиси иттихадул махмул. Эми ушунун эле махмулу жигиттер. Махмул дегенде мисалы карасаңар, фала яхсулу танакут болбойт качан? Мисалы Халид мударрис дагы эле ошо мисалды алып келиптир, жеңил түшүндүрүш үчүн. Ва Халид лайса тажирун деген. Исмул фаил тажир. Халид бул мугалим дейт дагы, анан Халид бул бизнесмен эмес деп атат. Болобу? Танакут болобу? Жок, танакут болбойт. Танакут болуш үчүн махмулу дагы эмне болуш керек? Бирдей болуш керек. Ал эми үчүнчүсү иттихаду заман дедик. Иттихаду заман деген убакыт, убакыттын бир болуусу. Мисалы карасаңар, мисалы Халид тилмиузун фил мади. Халид бул өткөн чакта окуучу болчу. Халид мурда окуучу болчу. Валайса тилмизан алан. Бирок азыр бул окуучу болбой калды десе туура болобу?
болбойт. Анткени туура болуш үчүн мынтип айтыш керек эле. Халид тилмизун фил мади, Халид лайса тилмизан фил мади болуш керек эле да. Туурабы? Бирөөсүн өткөн чак кылып, бирөөсүн учурчак келер чак кылсаң, анда туура болобу? Болбойт да. Экөөнү тең өткөн чак менен айтышың керек. Төртүнчүсү иттихадул макан, местасы дагы, орунду дагы бирдей болуш керек дейт. Фала яхсулу танакат фи Халид вaqifun хуна деген жер сызып койгула. Халид бул жерде турду. Мына жерде турат эле Халид деп айтабыз го. Валайса вaqifan хунак. Бирок тиякта турган жок десе, анда болбой калат. Туура болуш үчүн Халид вaqifun хуна валайса вaqifan хуна болуш керек эле да. Бешинчиси иттихадул аала. Фала яхсулу танакат фи Халид дарибун бил аса, Халид таягы менен урду десе, валайса дарибан бил фас, балта менен урду десе туура болобу? Болбойт. Эгер сен танакут кылыш үчүн лайса дарибан не дешиң керек эле? Бил аса деш керек эле да. Таяк менен урган жок деп айтыш керек эле. Алтынчысы идофа. Фала яхсулу танакат фи Халид абун лил Мухаммад. Халид бул Мухаммадтын эмнеси дейт, атасы дейт. Валайса абан лил Али, Алинин атасы эмес дейт. Мында танакут чыгабы? Жок, чыкпайт. Эгер танакут болуш үчүн Халидун абу ли Мухаммад валайса абан ли Мухаммад болуш керек эле да. Ошондо эмне болот? Танакут болот. Жетинчиси иттихадул кул вал баъд. Эми кул менен баъдан максат эмне дедик биз? Кул менен баъд. Кам. Эле кам дегенде кул менен баъды түшүнө бересиңер. Фала яхсулу танакат фил айн сауда баъдуха валайсат сауда куллуха. Карагыла, айн деген көз. Сауда кара дейт, баъдуха кээ бири. Көздүн кээ бири кара дейт. Кара көз деп коет го бизде. Кара каттай кара көз депчи. Анан валайсат куллу сауда куллуха десең анда болобу? Жок, болбойт. Ал үчүн эмне кылыш керек эле? Ал айну сауда баъдуха валайсат сауда баъдуха деш керек эле да. Туурабы? Түшүнүктүү эле, кул менен баъда түшүндүк. Эми акыркысы бул 8-нчиси иттихаду фил кува вал фи'л. Эми кува менен фи'лди жигиттер айтканбыз мурда дагы. Бил куванан бил фи'л деп кое берет. Мисалы азыр Ханафиде биз азыр тартын десек, бул тартынып аткан турникке чыгып тартынып атсам типчи. Анда бул бил фи'л болот деген. Бил фи'л деген алан деген сөз да. Анан бил кува дегенде бул Ханафи 100 жолу тартынганга күчү жетет. Бирок ал тартынган жок азыр. Турникке чыгып. Түшүнөсүңөр? Карасыңар. Фала яхсулу танакат фи хадал қалам. Бул қалам дейт, бул қалам. Катибун бил кува. Негизинен бул жазат. Мындай айтканда жукпай калбайт, жугат. Лайса катибан бил фи'л. Бирок азыр жазып аткан жок десе бул танакут чыгабы? Танакут чыкпайт. Танакут чыгыш үчүн хадал қалам бул қалам катибун бил кува. Жазалат. Мындай айтканда жугалат, жукпай калбайт. Иштебей калган эмес, жугат. Анан лайса катибан бил кува деш керек эле да. Же болбосом хазал қалам катибун бил фи'л, лайса катибан бил фи'л деш керек эле. Мындай айтканда бил кува менен бил фи'лдин астына сызып койсоңор. Мына жигиттер ушинтип мына танакут темасындагы үстүрттөн окудук. Эми иншалла мына акска киребиз. Акс мустави деген өзүнчө сабак. Жигиттер биз далил келтирүүнү экиге бөлгөнбүз. Мубашир түз далил келтирүү, анан гайра мубашир түз эмес далил келтирүү депчи. Анан ошол истидлал мубаширде танакут, акс мустави, анан акс нақид, муафака, мухалафа деп айттык. Эми бүгүн ошол акс муставиге келип жеттик. Иншалла акс мустави дегенде бул акс деген сөз өзү негизинен жазып койгула. Бул табдил вал қалб деген эле мааниде. Табдил қалб деген кыргызчасы эмне? Оодаруу. Оодаруу. Тескеринче болуу. Тескеринче болуу. Мустави деген сөз эмне? Мустави деген сөз бул астында дагы тиги хашиясында жазып турат. Бирди карасаңар. Хаража би мустави аксун нақид. Аксун нақидти чыгаруу үчүн акс муставини коюп атат дейт да бул жердечи.
Эми акс мустави деген эмне? Өзү мустави деген сөз ошо жанагы фейлден чыгып атпайбы? Савия, сиван депчи. Бул негизинде тең деген мааниде жазып кое берсеңер. Негизинде тең депчи. Бул акс сөзү оодару тескеринче болуу болсо, мустави болгондо эмне? Бир тең. Мындай чыкканда акс мустави дегенден максат мусави лил асыл да. Асыл деген ошол мисалдын өзү. Мисалдын өзүнү эмне кылуу экен? Ошол мавдусуну махмул жакка, махмулуну мавду жакка эмне кылуу? Оодаруу, алмаштыруу да. Эми карагыла жигиттер. Биз акс муставини эле өтөбүз, анан аксун нақид менен муафака мухалафаны иншалла башка китептерде дагы өткөнгө аракет кылабыз. Акул эми бул жерде дагы аныктамасын айталы. Акс деген эмне? Хуа колбу жузайил кадиятил хамлия. Кадия хамлиянын эки жүзү дейт. Дагы эле оюбузга ошол мавду менен махмул келет. Биян тужала мавду сабикан махмулан вал махмулу сабикан мавдуан. Мавдунун ордуна махмулду коесуң, махмулдун ордуна эмнени коесуң дейт? Мавдуну коесуң. Буга кандай мисал айталы? Буга мисал мисал күллү инсан хайван, ошону мисал келтире берели. Kullu ne dedik? Kullu insanin hayvanın. Endi bul aks degende uşul ekөөнү almaştırabız da. Кантип almaştırabız? Misалы, insanın ордуна эмнени коебуз? Hayvan. Eli? Mavdusunu Mahmulga, mahmuldu, mavduga эмне кылабыз дейт? Алмаштыруу. Өзү акс деген сөз ошо табдил болуп атпайбы? Калп, оодаруу да. Бирок муну оодарылганда ошол чыгабы, чыкпайбы? Натыйжа чыгарышыбыз керек да, мисалы. Мисалы, куллу инсан хайван дегенде туурабы? Кадия. Кадия туурабы? Ооба, туура. Бардык адамдар бул жандыктар, жандык. Hem тирүү адамдарды айтып атат, өлгөн эмес. Ал эми экөөнү алмаштырганда эмне болуп калат? Болбой калат. Ал үчүн эмнени коюшубуз керек? Баатты коюш керек. Анткени биз айтканбыз. Бул күл менен баат, булар эмне дегенбиз? Я. Күл менен баатты. Кам дедик. Эми ошол күл келгенден кийин сөзсүз баат келет да. Эми буга мынтип жазсак, мисалы, эгер туура болушун баат десек, Ba'd degende kebir, Ba'dul hayvan insan. Kebir canlıklar bular adamlar desek bulav, ova to'g'ri bo'ladi. Anda to'g'ri bo'ladi. O'shuning uchun sizlarga jana aytmadikmi? Kul bo'lganda ba'd keladi. Ba'd bo'lganda kul keladi deganday narsani aytib o'tmaysizmi? O'shaga da bunday kichkina ko'ngil urib qo'ysanglar, inshaalloh дағы aytamiz. Endi bu yerda aks mustavinin aniqtamasi قلب جزاء القضية الحملية بأن تجعل الموضوع سابقا محمولا والمحمول سابقا موضوعا ما بقاء الإيجاب والسلب. Biroq ошол жанагы ijab менен салып калыш керек деп айтып атат да. Ijab менен салып дегенде максат эмне дедик? Кайф дедик. Мужаба менен салиба не калыш керек дейт. بحالة تصديق وتكذيب بحالة وما بقاء الكمال حاله. Жанагы Камдагы өзүнүн немесинде ордунда калыш керек. Мындайча күл келгенде баат келиш керек деп айтып атат да. Бул эми ушундай аныктамасы. Бирок илля дейт, ошол жерде сызып койсоңор, илля мужаба куллиянын акиси дейт, файнаха танакис мужаба жузия, анын акиси мужаба жузия болот дейт. Мейле, ушинтип түшүндүрө берели. Эми жигиттер бул жерде бир суроо болуп калат. Ва хуа колбу жузайл кадиятул хамлия. Эмне үчүн кадия хамлияны айтып атат да? Кадия шартияда акс болбойбу десе, биз кадия шартияны айтканбыз. Кадия шартиянын
эки тарабыны, эки жагыны өзүнчө бөлүп карай турган болсок, анда ал эмне болот дегенбиз? Сүйлөм болот дегенбиз. Мисалы, эгер сен терезени ачсаң, бир жумлат муфида болуп атабы, пайдалуу сүйлөм. Мындай маани берген сүйлөм болот да, сен сүйлөм бар терезени ачсаң. Таза аба кирет. Эгер ачпай койсоңчу, таза аба кирбейт, мисалы. Эгер сен терезени ачсаң, анда таза аба кирет дегенде, мисалы, эгер сен терезени ачсаң, бул эмне болот? Шартия болот. Шартиянын эмнеси болот? Мавдуусу болобу, махмул болобу? Махмул. Жок, шартиянын мукаддимасы болот да. Мукаддима алдынан өткөн. Эгер сен терезени барып ачсаң, анда таза аба кирет. Таза аба кирген эмне болот? Тали болот. Унутпагыла. Бул жерде айтып атканы эмне үчүн кодия хамлияны айтып атат? Мусаниф шартияга кирбейби десе, жок, шартияга да кирет, бирок шартиянын мунфасиласына кирбейт дейт да. Биз жигиттер шартияны канчага бөлдүк? Экиге бөлдүк. Муттасил, мунфасил. Муттасилдин өзүнө экиге бөлдүк. Анан мунфасилди 3кө бөлдүк. Муттасил кайсы бөлүндү? Ханафия айтпачы. Лузумияна. Иттифакия болду. Мунфасила. Бек Султан. Хакикия. Маниятул жам, маниятул хулу. Эми мындай чыкканда, силер азыр сызып кое турган нерсе. Бул акс мустави деген сөз шартиянын өзү эмне дедик? Муттасил. Муттасила анан мунфасила кылып бөлдүк. Так, шартиянын муттасиласына кире экен, акс? Ооба, кирет. Ал эми мунфасиласына кирбейт. Белби? Мунфасиланын өзүн канчага бөлгөнбүз? Хакыйка, маниятул жам, маниятул хулу болуп 3кө бөлгөнбүз. Хакыйка дагы бөлүнөт. Ал силерге айта турганы, ошол мунфасила, шартиянын мунфасиласында ла акс алаха, анда акс болбойт дейт. Эми эмне үчүн акс болбойт? Аны дагы тереңдеп окуйбуз. Бирок азыр силер жанагы үстүрттөн окуп аткандыктан ушинтип түшүнө бергиле. Мындай биздин мээбизге иншалла бөлүнгөндөрү аз-аздан түшүнүктүү боло берсин, андан кийин калганын айтабыз. Эми бул жерде айта турган нерсе, ошол шартиянын муттасиласына кирбейт, мунфасиласына муттасилага кирет, мунфасилага кирбейт деген себебини азыр айтабыз бул жерде. Байттын биринчи бетинде акстын өз аныктамасын берген. Вал аксу qalbu juzayil qadiyati ma'al baqa'i sidq wal kayfiyya депчи. Анан ушунун эң акырын карасаңар, вал аксу фи мураттаби бит таб'i ва лайса фи мураттаби бил вади'i деп айтып атат. Эми бул акс деген сөз, бул ошол табиатта болот, анан вада коюлууда болбойт деген сөзү ушул шартиянын мунфасиласында болбой калат, бирок муттасиласында болот деген сөз да. Эми эмне үчүн шартиянын муттасиласында акс болот дагы, мунфасиласында болбойт? Ошону иншалла кыскача кылып айталы бул жакта. Эми бул жерде мыналы фи мураттабатин бит таб'i деген сөз, таби дегенде эгер табигый тартип болсо, анда акс болот, болбосо акс болбойт. Себеби бул жакта окуйлу. البيت إلى أن العكس يجري في قضية الحمية كما مثلنا سابقا وفي شرطيات متصلة مثل كلما كان الشمس طالعة فنهار موجود فإنها تنعكس إلى الموجب جزئية وهي قد يكون إذا كان نهار موجودا فالشمس طالعة على ما كون ذلك يعرف بالطبع أن معنى القضية بعد العكس يختلف فيها عن الأصل. يعني бұл жағын қарасаңар, 48. أما الشرطية منفصلة. Эмне үчүн шартия мунфасилага акс кирбейт? Фаиннака албетте сен фаиннака анта тадаа коёсуң дейт. Эмнени коёсуң? Тартибаха, тартиптерини. Эмненин тартиптерин коёсуң? Сүйлөмдү, мисалы. Фабистатика антакол, мисалы сен мынтип айтасың дейт.
Al-adadu imma zawjun va au fardun dedik. Сан, бұл жаңағыдай жұп сан, тақ сан деп айтып отпайыз ба? Ошол жұп сан, тақ сандын жаңағы сен сан дегенде бұл жұп сан, тақ сан дейсің. Жол болсам сен бірінші мындай айт та. Бірінші жұпты айтасың ба, же тақты айтасың ба? Ал айырмасы жоқ. Сен қайсысын қойсаң бола береді. Мысалы сен тақ санды қойсаң деле, бұл жаңағыдай біз санай тұрған нәрсе шыға береді. Мысалы азыр бұл жерде бір санала тұрған 10 нәрсе тұрса, біз бұға анықтам айтып отабыз да, бұл санай тұрған нәрселер кейде жұп болады, кейде тақ болады дегенде, кейде жұп болады деп те қайсаң бола береді дейді. Кейде тақ болады деп те қайсаң бола береді дейді да. ولا يختلف معنا لأنك أنت الذي يمكنك أن تجعل مقدم تاليا وتالي مقدما. Gördün mü? Antkeni sen anı koy öğresin dedi. Birinci taktı da kaçsan bulu öğret, anan cüptü da kaçsan bulu öğret dedi. فلا يجري قياس فيه لعدم ظهور آثار عليها. Bırak al cenabı kıyas жүрбей калат dedi. Bırak bu жерде айтайын дегенім мындай болады жігіттер. Сіздер мынтип түшүнүп алгыла мейли. Болбоду дегенде ушинтип түшүнүп берели. Бул акс кодия хамлияга киреткен, şartiyanın muttasilasına kiretken, anan munfasilasına kirбейткен dedik. Турабы? Ошол munfasilasına kirбегендин себеби sen аны жанагыдай табигый тартип болбосо кимиси мурун келе берсе, аны мукаддам кыласың деп айтып атпайбызбы? Ошол сен кааласаң такты дагы биринчи айта бересиң. Қаласаң жұпты да қайта бересің да. Ушул экөөнү сен каалагандай кылып айткандыктан мында эмне жок болот? Табигый тартип жок болуп кетет да. Табигый тартип качан болот десе, мисалы иза тала шамс фа нахар мавжудун. Эгер күн чыкса, анан эмне бар? Күндүз бар да. Муну сен мисалы кандай десем, мисалы күн чыкпаса, сен бир канча прожекторлор менен койсоң деле күндүз болобу? Болбойт да. Күн чыгыш керек. Ал жерде табигый эмне бар? Тартип бар да. Ошондой Кудай Тааланын ошондой закону бар. Эми ошондой табигый тартип болгондо сен анда эмне кыласың? Акс кыласың. Эгер табигый тартип болгондорго мындай акс болот деп түшүнгүлө. Анан табигый тартип болбогондорду ал сен өзүң эле кылып атпайсыңбы, мисалы. Жанагы жұп так дегенди койдурупчу. Аларда эмне болот экен? Акс болбой калат экен да. Бирок качан табигый тартип болгондон да акс болот деген сөзү, табигый тартип дегени ошол. Иза толат шамсу фа нахар мавжудун. Качан күн чыкса, анда эмне болот? Күндүз болот да. Эгер күн чыкпай калсачы, анда болбой калат. İza tolat şamsu degende bol ne? Kadiya, şartiya, anan ne olur? Mukaddam. İza tolat şamsu, eğer gün çıksa degen nerse bol aldına gel otpay mı? Aldına gel otat. Anken bol birinci geliş gerek de. Anken al kelbesi anın cevabı şart, anın jıyıntığı da kelbeydi. Eğer gün çıksa anda gündüz bolat. Bol oşol İza tolat şamsu eğer gün çıksa degen bol mukaddam. Анан фаннахар мавжудун деген күндүзүнүн болуусу бул эмне болот? Таали болот да. Түшүнүктүү эле да. Анан бул жерде азыр жадвалды бир сыйра кайталап коелу жигиттер. Жадвалды жазып коюптур. 46-бетте усул кадия, кадиянын усулу дейт. Мисалы мужаба куллия, мужаба жузия. Салиба куллия, салиба жузия. Мужаба куллия бул кандай? Мисалы кул деген келет, ошо мужа болот. Ичинде салып жок да. Мисалы куллу инсан хайван, хайванун мисалы. Эми ошол акс болгондочу, мындай чыкканда мужаба куллиянын акси мужаба жузия болот экен да. Мужаба куллиянын акси мужаба жузия болот. Биз бул жанагы мужаба куллиянын акси мужаба жузия болот десек деле адамдын өз акылы бул туура эле неме кылат. Буларды айтпасак деле акылы туура эле ойлонуп кабыл алат. Бирок жанагыдай
Bunda ережелерін мындай жакшылап окуп албасак, кээде жанагыдай адашып кетиш, ойлонуп жатканда оюбуз туура эмес болбой калышы мүмкүн да. Анан жана китеп окуп атканда жанагыдай мантыктын тили менен жазган учурлар келип калганда жана зээнибизге эмне түшпөй калат да. Ошон үчүн жанагы акылий илимдердин көпчүлүгү ушундай болуп калган да, жазылып калган. Эми мисал карасаңар, мисалы kullu insanin hayvanun десе, анын акиси болгондо мужаба жузия болот экен. Ba'dul hayvani insanun. Турала ошондо ba'dul hayvani insanun болгондо турала о турулат. Экинчиси мужаба жузия ba'dul insan hayvan. Анткени жузия дегенде бa'd кирип атат, мужаба дегенде салибасы жок. Оң да. Ba'dul insan hayvan турабы? Кээ бир адамдар жандык. Туура эмес да. Мужаба жузия болгондо ba'dul hayvan insan. Ошо жанагы силер түшүнгүлөр, жанагыдай мавду менен махмулду эле эмне кылдык? Алмаштырып койдук да. Мындайча айтканда мужаба жузиянын акиси дагы мужаба жузия болот экен. Кийинкиси салиба куллиянын акисичи ла шая дегенде бул уже куллия турабы? Салиба дагы, анан куллия дагы. Ла шая минал инсани би хажарин. Салиба куллияныкы салиба куллия болот. Ла шая минал инсани би хажарин. Эми салиба жузиячы бa'dul hayvan laysa insanan болгондо ла акса лаха лузуман мунун салиба жузиянын акиси болбойт экен. Эми ушундай мантыктын өздөрүнө тиешелүү эрежелери бар.